Assalamu alaikum. Hurmatly Desin TV YouTube kanalının görermandары. Nazarыңыздарда Moskva бүгүn жаңылыктар түрмөгү. Biz Moskvadагы эле жаңылыктар эмес, Кыргызстандагы жаңылыктар, айрым бир кыргыздардын психологиялык учурлары жөнүндө дагы кеңири сөз кылып кетмекчибиз. Анткени биздин психологиялык ой жүгүртүү абалыбыз балким коомго, балким биздин жашообузга дагы таасирин тийгизип жаткандыр. Анда эмесе кеттик. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн мен таң эртеңден эле туруп, телефонду мынтип карасам, батыш өлкөлөрүнүн биринде жүргөн досум аябай орустарды шыбаган шайлоого байланыштуу андай мындай материалдарын жөнөткөн экен. Ал жигит досум абдан ошондой батышчыл көз караштагы досум. Ошондой эле менин орус саясатын жактаган досторум да бар. Ар түрдүү ушундай көз караштагы досторум бар. Анан ошол батышчыл досума мен мынтип жазып койдум. Досум, эмне кыласың ушундай негатив ойлорду эле айтып, таң заардан эле негативди ойлонуп, андан көрө бир позитивди ойлонуп, бир позитив менен жүрсөң, позитивди эле жакшы. Мына мен мисалы үчүн кечээ күнү эле сен ошол жаман деп, тигиндей мындай деп, эми алар Орусияда жүргөн эмес, албетте батышта, сонун батышта менин өзүмдүн кызым жашайт, мисалы үчүн жыргаал аякта, либерал, каалаганын айтасын, каалаганын кыласын, маяналары жакшы дегендей. Бирок эми Орусияда дагы 1 миллиондон ашык биздин мекендештерибиз ушундай маңдай тери менен иш кылып жүрөт. Анан ушул орус бийликтеринин бизге окшогон мигранттарга жасаган мамилеси деги эле биздин кыргыз мамлекетине болгон мамилеси жөнүндө айта кетейин деп айтып атамын да. Мен кечээ күнү мисалы үчүн ушул бияктагы чоң бир мечит, жанакы Равил Гайнутдин өзү жетектеген имам болгон мечит бар экен. Ошол жерге Кыргызстандан ырчылар келиптир, диний өкүлдөр келген. Анан ушундай 30 күн орозонун ыйык күнүндө чоң мамлекеттер, мисалы үчүн Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Түркия жана башка, ошондой эле мусулман башка мамлекеттери, Египет, ошолордун катарында 30 күндүн ичинде эми дүйнөдө андай чоң мамлекеттер көп да. Ошол Орусияда ушул биздин Кыргызстанга дагы ушундай бир маданият күнүн ошол мечитте өткөрүп берүү укугу бар экен да. Бул абдан чоң, мен аябай ушундай сүйүндүм да. Ушунчалык баягы биздин диндар, мусулман адамдар келишип ошол жерде өткөрүшүп, биздин бизнесмендерибиз демөөрчү болушуп, ошондой ифтарлык өткөрүп берди. Ал жөнөкөй эле ифтарлык эмес, укмуш сонун болду. Мен тилекке каршы мындай көп моменттерди тарта алган жокмун. Эми аяка мен тартканы барган жокмун. Мен өзүм досумдун чакыруусу менен бардым эле да. Ошондой мындай эч кандай бир башка улуттансыңар, башка эмеденсиңер дебей эле ушундай чоң Орусия баардык ушундай диндеги адамдарга кеңири уруксат берип, кеңири иштегендерине мүмкүнчүлүк берип, эми канча кыргыздарыбыз берди, мен миллионер вообще кыйын болуп кеткен адамдарды көрдүм. Эми албетте батышта дагы жакшы, бирок эми биякта деле жакшы эле жашап атат. Анан бир жолу эле мындай негатив, мен ошол темам айттым, мындай негатив, позитив, оппозиция, позиция, бийлик жөнүндө ошол негатив эмес, бир позитив менен мындай көз карашты кылсак, балким жашоо өзгөрөт беле дегендей ойду айтып атамын да. Жакшынакай, татынакай сонун концерттери болуп, бири-бирин куттукташып, ушул орозодо жакшы сөздөр сүйлөнүп, үй бүлө жөнүндө, ислам маданияты жөнүндө аябай сонун мындай сөзгө арзырлык отуруш мындай эме болду да, ооз ачары болду. Кыргыз диаспорасынын немеси Кубанычбек Осмонов келди, посольстводон адамдар келди, консулствонун башчысы. Иши кылып, мен көп эле бул жактагы эмелерди тааныбайм. Айтор ошондой чиновниктер, башкалар, карапайым адамдар, өзүбүздүн студент кыздар бар экен, башкалар бар экен, аябай сонун нерседе болду да. Мен мындай абдан ыраазы болдум. Менен бул көп эле мындай коомдук Москванын эмелерин билбеймин да. Кыскасы жакшы эле. Анан бир жолу эле мынтип эле жаман көрүп эле, анан кийин баягы эми албетте батышчыл көз караштагы биздин маалымат эмелерибиз бар, сайттарыбыз, Азаттык, BBC деген сыяктуу. Алар тетиги Бишкектеги нааразы болгон орустардын катар өчүрүткө турганын сөздөрүн чыгарып, эми ар ким өзүнүн чоң мамлекеттер өздөрүнүн пропагандасын жүргүзүшөт. Пропаганда деген өзүнүн саясатын башка мамлекетке же өзүнүн адамдарына мындай таңуулап, настырно таасир этүүнү пропаганда деп коет да. Бул нерсе чоң державалардын ортосунда боло берет. Анан мен досума айттым, ерди катын урушат,
ээси кеткен болушат деп коет. Эми булар дагы бир тууган калк, бир күнү болбосо бир күнү жарашып алаттыр. Бизге эмне жок? Биз жакшы эле жашап атабыз. Анан мындай да падышалык Россия 17-жылга чейинкини биз башкача карашыбыз керек. Советтик Россияны биз башка ракурста кармашыбыз керек. Мен муну экинчи жолу айтып атам. Ал эми постсоветтик азыркы Россиянын бизге кыргыз мамлекетине болгон мамилесин биз башка өңүттөн, башка фокустан карашыбыз керек да. Мына жаман эмес, булар кыйналып жатабы, башка болобу? Биздин жарандарыбыз таксиде иштешет, башка да иштешет. Мына мен 1-2 күндөн кийин бьюти индустриясында иштеген кыздарды тартып келейин деп атам. Окуу курстарын уюштурушуп, ушундай кылып биздин кыздарыбыз татынакай сонун жерлерде иштеп атышат. Анан жанагы кээ бирөөлөр анан мындай болуп кетти, Россияга тигиндей болуп кетти дегени ал эми кандайдыр бир деңгээлде чын болушу дагы мүмкүн. Бирок абдан ушу бьюти индустрияны, сулуулук жагын, косметологияны биздин кыздарыбыз жөн эле зыңк кылып клиникаларды, керек болсо ден соолукту сактай турган чоң клиникаларды, саламаттыкты сактоо жагынан дагы чоң ийгиликтерди жаратып, стоматология жагынан деге эле койчу, мындай анча-мынча жерде мен кыргызмын деп мактана турган эле абалда жашайбыз да. Кудайга ушунусуна миң шүгүр. Ошон үчүн биз негативти, жаман жакты эле көрө бербей, позитивти көрсөң позитивтүү. Мен досума айттым, мына мен азыр мисалы үчүн жанакы саясаттан кичине алысыраак болуп, позитивтүү болуп, ошондой адамдар менен сүйлөшүп, анткени өзүңдүн айлана чөйрөңдү оңдосоң, өзүңдүн айлана чөйрөңдө позитивдүү адамдар болсо, өзүң позитивдүү ойлонсоң, баары эле позитив болот. Анан эле мынтип эле эми мына биздин оппозицияларга дагы, анан бийликтегилерге дагы айтып кое турган сөз да. Бизде оппозиция десе эле бир бийликтин негатив жагын эле коюп эле дүңкүлдетип эле мынтип эле айтып эле бир сөзгө келбей турган ошондой мамилени кылабыз да. Баягы кыргызда макал бар: жакшы жылуу сөз жыланды ийининен чыгарат. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер, таш менен урганды аш менен ур деген макалдар бар да. Бизде анын бирин да кылбайт. Таш менен урганды андан беш бетер таш менен урат. Атаң өлтүрүп көрсүн, сен эмне кылар экенсиң, башка кылып. Биздин баягы ыйык, биздин тутунган, биздин салттуу мындай каада салттарыбыз бири дагы жок да. Жылуу сөз жыланды ийининен чыгарат. Жылуу сөз деген бизде өзү жок. Мына менин комментарийлеримди аябай көп окуйм. Анан сен сатылып кеттиң, анан сен эмне дейт? Баягы күнү бирөө сен дейт, жанакы бүтүн Кыргызстанда жүргөн ким эле? Эмил Жайчиевдин акчасын алып чыгып атасың да. Эмил Жайчиевди мен Кочкортодо бир жолу көргөм. Ошол бойдон мен аны көргөн да эмесмин, тааныбайм дагы, бир жолу учурашып койгом. Сөздөн азыр адамдар өтүп кетсин. Ушул учурдан пайдаланып ушул Орозонун күнүндө айтып коеюн. Ушул Эмил Жайчиевке дагы өткөндө мен бир аз Орозайым Нарматов экөөнө мындай каттуураак сүйлөп койдум эле. Мен абдан ушул Орозонун ыйык күнүндө туруп кечирим сурайм. Мен андан тааныштыгым, корко турган эчтеке жерим жок, Кудайга шүгүр. Бир мындай ошол өзүм айткандай саясатка каттуу кирише кеткенде каттуу сөздөр чыгып кетет экен да. Эмил иним, Орозайым карындашым, эгерде уккан болсоңуздар ушул күндөрү мен кечирим сурайм. Давайте бирибизге бирибиз жанагындай Орозайым сен дагы мындай сөздөрдү көп айткансың. Эми аны деле өзүң туура жыйынтык чыгарсаң керек. Бийликке болобу, башка болобу ушинтип көрө көсөм болот, сүйлөй чечен болот дегендей акырын тайгаланып, жыгылып, башка кылып ушинтип саясатчы болосуңар. Ушинтип башка болосуңар. Кандай болгон учурда дагы ошентип телчигип 30 жылда келе жатат. Мен ошондой каттуу сөздөрүм үчүн кечирим сурайм. Анан силер тигиндей мындай дебегиле. Азыр ушундай кечирише турган заманда давайте позитивдүү ойлонолу. Мына оппозиция десе эле оппозиция ушинтип эле мынтип эле жаман көрө бербей, давайте бийликти дагы кылып атабы. Эми айла жок. Анда төңкөрүш керекпи? Жок, төңкөрүштүн кереги жок бизге. Ызы-чуу болуп, инвесторлор качып, болду, төңкөрүштөр 3 жолу болуп, мондой мүйүз чыкса чыгат эле биздин кыргыздарга. Кайра тескерисинче кыргыздар дегенде ошагынан дагы биз мындай белгилүү болуп калдык да, президенттерди кууган жагынан. Албетте, жаман иштеген адам кетиш керек. Балким ошону тагдыр, тарых ошону талап кылган эле. Эми болду, токтотолу. Мындай бийлик дагы ошол оппозицияларды эле бөкөчө катары көрүп эле, мынтип эле катар эле пресстеп эле, блогери болобу, башкасы болобу, тыгып бербей, жакшы жагын сүйлөшпөйсүңөрбү бийлик? Силер дагы мындай чакырып, ачык платформага келип, ошол Маруту болобу, тиги Ританы, башкаларды коюп алып, ачыгын сүйлөп мынтип. Биз баарыбыз позитивге келсек, балким өзгөрөт эле. Мен бул жеке оюм да, жакшы сөз сүйлөп, жакшы пикирлерди айтып, кечээ күнү ошол жерде бир имам айтты.
мындай имам быжы кайсынысы айтканда унутуп калдым. Жылмайып жүргөндүн өзү дагы сүннөт болот экен да, пайгамбарыбыз ошентип айткан экен. Жылмайып күлүп жүрсөң, сага жакшылык жугат экен, сага иштериң жакшы болот экен. Анан антип алып эле анан кийин мен мынтем, мындай кылып атат, анан бийлик мынтип атат деп бийлик болсо тиги оппозициянын кабагын бүркөп алып эле мынтип эле анда согуштан башка, уруштан башка эчтеке чыкпайт достор. Ошону айтып коеюн. Давайте мындай кичине позитивдүү бололу, позитивдүү күлөлү, жыргап жүрөлү, ишибиз жакшы болсун. Мен кече күнү мен мына каналды жардам бергиле деп сурандым эле да. Жакшы кече күнү бир-экөө жардам берди. Бирөө аябай мынтип, сен сурамчанан, сен тиленчи, менден чоң тиги Варламов деген миллионный каналдар, алардын просмотрунан эле 10 000, 20 000 доллар чыгат. Ошолор дагы Patreon, Satrion деп коюп эме кылышат. Мен кече күнү бир-эки бергиле андай мындай десем, бул каналды мен операторымды чакырыш үчүн 25 000 рубль бирөөдөн карыз алып, мен кыйынмын, мен миллионермин дегендер дагы уккусу келбей койду. Мен бир досум бар, ошол досума Кудай өмүрүн берсин. Ошол сразу 25 000 берди. Мына эртеге келет операторум. Анан биз дагы сонун позитивдерди, сонун нерселерди тартабыз, кыргыздарды чыгарабыз. Мен андай акчаңарды бергиле, анан кийин тартып коем, анан мындай деп эме кылбайм. Мен барып эле катар эле мына паланча деген базарга келдик. Мына биздин кыргыздар деп туруп эле урруп эле тартып кыргыздардын жашоосун ушундай. Анан эгер кимде ким реклама керек болуп калса, анысын дагы айтса, анысын дагы тартып беребиз. Мына бир эртең бүрсүгүндөрү бирөөлөр менен жолуга турган болуп атабыз реклама боюнча. Ошондой биз өзүбүздү актай турган, сонун каражаттарды таба турган эмеге чыгабыз. Анан ошо бир-эки сурап койсо, албетте, мурда дагы сурап эме кылганбыз. Баткенге жардам бергенбиз 200 000дей. Бейбечараларга жанагы Тажикстандан келген үй бүлөгө бир 20-30 000дей бердик. Башка эме кылдык. Тапканымын жарымын ошолорго берип эме кылып эле келетабыз. Анан негатив мынтип эле, анан сен мынтесиң, анан сен тигинтесиң, анан сен сатылып кеттиң. Ар декени айтып мындай кыласыңар да. Мен жаман сөз жазгандарды блокко коюп коем. Экинчи пикир жаза албай каласыңар. Анан дагы сурач кирбей эле койсоңор, жыргап башка каналдарды көрө бергиле. Жанагындай тамашоо, бирдеке деген өзүңөр жактырган каналдар бар. Анан мага кирип алып, анан былжырап сасып, мен ошону айтып коеюн. Жылуу сөз жыланды эритет деп коет. Жыланды ийинен чыгарат жанагындай. Жылуу сөз жазсаңар, мен дагы жооп берем. Мен да жылуу сөз айтсам, силер эме кыласыңар. Давайте. Бул жакшы позитив гана бизди жакшылыкка алып барат. Анан бири-бирибизди сынап, бири-бирибиздин только жаман жагын Москвадан мынтип атыптыр, анан өлтүрүп кетип атыптыр. Кудайга шүгүр, андай жаман пикирлер деле жок. Этият болуп, жанагы көп баскан бут бок басат деп коет. Эртелиге тентиребей, үйүңө келип отуруп, көчөдө жүрбөй, арак ичпей, жакшынакай болуп иштеп жүрсөңөр, жакшынакай эле ийгилик да. Мен мына жалаң ошондой жакшы иштеген балдарды көрүп атам. Таксиси болобу, башкасы болобу, байке деп жүгүрүшүп эле, тияк-бияк кылып эле жүрүшөт. Мамыр жумур, камыр жумур болуп эле сонун. Ошондуктан жалаң ушундай жакшы нерселерди көрөлү. Баары жакшы болот достор. Мен ошону эле айтып коеюн дедим. Бийлигибиз дагы, оппозициябыз дагы мындай кичине позитивдүү ойлонолу, позитивдүү, бири-бирибизге жылуулук, бири-бирибизге жакшылык каалайлы, ишибиз ийгиликтүү болот. Мен ойлоп атасыңарбы, бул бир бечара, анан кийин мындай, анан кийин тигиндей, эчтекеси жок тигиндей. Кудайга шүгүр, иштеп эле атабыз. Айлыктарды деле жакшы эле алып аттык, Россиядан деле кыла турганды кылып койдук. Эми азыр мына башка деңгээлге болду. Саясатты эме кылып сасып, анан кийин бир тарап болуп алып, биягынан, анан тигинчи тарап болуп алып, тиягынан эмес, жалпы бийлик дагы кичине ката кетирип атабы? Аны айталы. Айтат десем мындай бир жолу эле жаман жагынан эмес, мындай жакшы кылып, жакшы сөз менен ошол ийинен чыгара турган кылып. Анан оппозиция дагы достор, алар дагы бир мындай кичине кандай деп койсок экен, жакшы сөздөр менен, жакшы эмелер менен, жакшы сөз менен деле ишти бүтүрүүгө болот. Дипломатия деген бар, башка нерселер бар. Урматтуу достор, ошону менен бүгүнкү негатив, позитив, оппозиция, позиция деген берүүбүздү бүтөбүз. Каналды бүгүн эртең колдоп тургула, буйруса бүрсүгүн эртең мен эмем келет, операторум Мистер Мирадил келип өзү тарта баштайт. Сонун кылып тартабыз, сонун кылып рекламаларды чыгарабыз. Эртеге мен Домодедовадан тосуп алам. Анан шаарларды көрүп, антип-мынтип эртеге кичине эс алсак керек. Анан бүрсүгүндөн баштап тарс. Бакыт Сулайман Мистер Мирадилом говорит болот, показывает болот, реклама болот. Бизди күтүп тургула. Сиздер менен бүгүнкү таңкы эфирде блогер Бакыт Сулайман болду. Саламатта калыңыздар.